Коллегаларыма сунуш кылат элем да, эми Дастан Далбаевич туура түшүнүңүздөр, социалдык комитетке тапшырма берсек деле, бул оорулардын көлөмүн, сандарын санап, адамдын санын санап берсе деле көлөмүн, анан канчалык мисалы ошол чет өлкөдө операцияга, Индияга, Турцияга жөнөтөбүз десе, бул көлөмдү социалдык тармактан аныктап беришпейт. Сөзүн ачыгы. Андан көрөк бюджет комитеттин мүчөлөрү катары биз бир сумманы фиксация кылып, ошол суммада 1 миллиард болобу, 2 миллиард болобу деп тактап, же бюджеттен какое-то количество бир процент деп тактап, мисалы биз президенттин фондуна, премьердин фондуна, парламент төрагасынын фондуна бюджеттен 0,1 деп бөлдүк белек, коллегалар? Фонд кол? Канча бөлдүк элек? 0,02, по-моему. 0,2, да? Да. 100-2, туурабы, процент? Ошондо биз да бир ошондой өлчөмдү белгилеп, бюджеттин суммасынан 0,100 конкретно, мен ойлойм, жанакындай бюджеттегилердей кылып, фондторулардай кылып эле 0,102 деп белгилеп, бир так суммасын. Анан ошол суммага карата адамдардын санын очередностью ошентип аныкташат. Анткени социалдык тармактарга биз азыр министрликтерге чоң да өлчөмү, көлөмү аябай чоң жумуштунчу. Андан көрө бир сумманы фиксировать этип, анан могу каражатка карата иштегиле десек, бул туура болот деп ойлойм да, ыңгайлуу болот да. Элвира Жаралбек, биз азырынча бюджеттен бир тиынды дагы сураган жокпуз. Бул жерде на добровольных началах ким ошол фондко берсе деп атабыз да. Анан саламаттык сактоо министрлигине биз поручениени берип атабыз. Силер айтып көргүлө бизге, кайсы операцияны бул жерде силер кыла албайсыңар. Себеби мына ошол эле почкалар боюнча, печень боюнча бизге келип атат, а бизде уже ушундай операциялар башталды. Дастан Далбаевич, я түшүнүп атам сиз айткан идеяны. Аябай бул аябай сиздики инициатива аябай керектүү, өз убагында кирип атат, абдан туура болуп атат, бирок эми бул жакта иштеп кеткен адам катары айтып атам да, вам никто это не определит, и вам точных цифр не дадут, потому что они будут варьироваться от 1 миллиарда до 100 миллиардов, понимаете? Легче с бюджета зафиксировать какую-то сумму и сказать, вот вам вот такая-то сумма, пожалуйста, в эти рамки помещайтесь деп. Ошондо туура болот, и министерстволор иштейт. А бизде билесиз, инициатива наказуема, поэтому лучше от депутатов зафиксировать какую-то сумму. Рахмат. Эми бул менин сунушум, конечно, коллегалар силер чечесиздер. Рахмат. Бирок азыр республикалык бюджеттен биз эч нерсени сураган жокпуз. Бул жерде на добровольных началах. Мисалы бирөө фондко келет, айтат, мага операция мындай керек болуп атат. Ошону чыгарып телевидениядан көрсөтөбү, интернеттен көрсөтөбү, ушинтип жаранда чогултат. Если республикалык бюджет берем десе, берет. А так это по большей части на добровольных началах. Биз фондту главный салыктан бошотойлу, жарнама жактан жардам берели, акчаны топтогонго уруксатты берели деп ушундай. Рахмат, Дастан Далбаевич, рахмат, Элвира Жаралбековна.